Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу жыйын катышчылар. Мен бул долбоордун карата суроолору бир нече суроолорум бар экен. Урматтуу Азамат Муратович, бизге белгилүү болгондой, ушул долбоордун ишке ашыруу мөөнөтү 2020 жылдан 25 жылга чейин мөөнөтү турабы? Азыркы кошумча каржылоо байланыштуу долбоор узартылабы? Эгер ошондой болсо, канча убакытка? 27 жылга чейин узартылат. 2 жыл кошумча. 2 жыл кошумча. Андан тышкары ушул жалпы долбоордун алкагында кандай каражаттар өздөштүрүлдү? Биякта баягы на общих основаниях дейт, ошондой жалпы тендерге берилет, ошонун негизинен баягы жергиликтүү строй компаниялардын катышуусу негизинде жүрөт да. Өздөштүрүлгөн ушул кыскача айтсаңыз, алар ушул кандай максаты үчүн жумшалды да? 9 миллиондон тышкары ушул именно пандемия каршы багыт алганчы? Акча каражаты бүгүнкү күндө биринчи негизги финансирование боюнча 20 миллион акча каражаты каралган. Алардын 12си ушул мектептерге каралган. Ал эми 8 болсо өзгөчө кылдаалар министрлигине, жанакы страхование компаниясына, ошо компоненттерине кеткен. Ошонун негизинен жана ковидке дагы 9 миллион акча каражаты алынган, бирок кийинки берилген акча каражаттардын негизинен бул компонент толукталган да. Рахмат. Анан үчүнчү суроом, ушул калкты 3 миллион долларга каржылык коргоо жана камсыздаштыруунун жүзөгө ашырууга багытталган үчүнчү ушул компонент боюнча маалымат берсеңиз, суранычта ушул каражат кандай пайдаланылууда? Үчүнчү компонент боюнча жанакы калкты ошо жанакы камсыздандыруу жаатында жакшыртуу боюнча 3 миллион АКШ доллар каралган. Бунун боюнча ошо биздеги мамлекеттик камсыздандыруу мекемесинин ошо жакшыртуу боюнча биринчиден ошодо бирдиктүү веб порталы түзүлгөн. Андан сырткары ошол жерлердин баарына тең жанакында ыңгайлуу шарттар түзүлүп, ошолорго жанакында болгон техникалардын баары тең алынып берилген. Бүгүнкү күндө бул алынган программный продукттун баары тең баланска кабыл алынды. Жерлерде уже баягы элдерге кызмат көрүү иш-чаралары жүрүп атат да. Толуктап кетсем болот бекен ушул вопрос боюнча? Уруксат берсеңер, Токторбаева Жылдыз, ушул долбоорду ишке ашыруу бөлүмүнүн директору болом. 3 компонент боюнча Марат Төгөлбаевич да биякта отурса керек. Азыр 67% азыр ошол 3 миллион 67% уже освоены. Бул акчасы дагы астыда перестрахование боюнча актуарный счеттор боюнча мероприятиялар каралган. Алар боюнча ишке ашат да, дагы 27 жыл бүткүчөктү. Ушул айга чейин жумуштары иштейсиңер деп ишенем да. Анан кийин ушул 30 миллион доллар бөлүнсө, долбоордун алкагында ушул бекитилген 40 мектептин бардыгы заманбап жабдуулар жана шаймандар менен камсыздалат деп ишенем. Анан кийин ушул тандалган мектептердин тизмеси кайдан тапса болот да? Анан алардын канчасы именно Чүй областунда жайгашкарылган? Бул немеде различный материалдардын ичинде ошо 40 мектептин списоги, тизмеси бар. Биякта Чүй областунда ошол Краснореченский мектеби, Чүй областынын Ысык Ата районундагы бүгүнкү күндө 704 өзүнүн сыйымдуулугу, бирок бүгүнкү күндө 1678 окуучу окуп атат. Андан сырткары Чүй областынын Ысык Ата районунда Кант шаарындагы Рыскулов атындагы мектеби бүгүнкү күндө сыйымдуулугу 320, бирок жеринде 778 окуучу окуп атат. Кемин районунда Боролдой айылындагы Боролдой Коңорбаева атындагы мектеби бүгүнкү күндө 940 киши бала окуп атат. 1966 жылы курулган. Ушул 3 мектеп Чүй областынан кирилди. Андан тышкары ушул Кепер Арык айылында, Москва районунда 100 жылдыгы мектеп бар экен да, ошол авариялык абалда турган мектепчи азыр жабык. Ушул мектеп не болду? Ушул сөзсүз кириш керек да. Эмки жылга убада бергенбиз, ушуну бүтүрүш керек. Азыр жабык экен ушул мектеп.
Бул боюнча экинчисинде дагы ошо жанакы биздин республиканын аймагында жалпы 250ден ашык ошондой болгон авариялык мектептер бар. Сиз айткандай эле ошо бул экинчи 30 мектепти тандоонун ичинде биз баягы койгон талаптардан сырткары дагы ошо 250 мектептин ичинен дагы 20 мектеп бүгүнкү күндө авариялык деп тандалып алынган мектептер ошо 246-ын ичинен ошо ранжировать этип туруп ошо 14 мектеп бүгүнкү күндө киргизилди да. Макул, анда ушул мектеп боюнча анан отдельно дагы сүйлөшөбүз да. Ушул өтө начар абалда турат. Албетте ушул долбоорун колдоп беришибиз керек. Эмне себептен ушул Дүйнөлүк банк биздин Кыргызстанда 1992 жылдан бери уже бүтүн насыя жеңилдетилген насыя түрүндө 1,9 миллиард уже долларды берген да. Анан кийин ушул кошумча дагы 30 миллион АКШ долларынын кошумча каражаттар да жеңилдетилген 50 жылга. Мен ушул анан билим берүү министрлиги мамкурулуш жана финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө мамлекеттин кызматы көмөгүн аяшпай эле иштейт экен деп ишенем да. Ийгилик, рахмат.